Мен учурда Кыргызстандын дебаттык борборунда турам. Бул жерде студенттер арасындагы жалпы республикалык дебаттык турнир өтүп жатат. Аталышына карабастан турнирге студенттерден тышкары мектеп окуучулары да катышууда. Уюштуруучулардын айтымында иш чаранын максаттарынын бири өспүрүмдөргө конструктивдүү талкууну эртерээк үйрөтүп баштоо. Мына ушул жана башка дебаттык турнирлердин максаты тууралуу Алтынай Калмырзаева айтып бермекчи. Алтынай, сиз өзүңүз буга чейин дебатчы болгонсуз, демөөрчүлөрдүн маанилүүлүгүн түшүнөсүз туурабы? Мына ушул тууралуу айтсаңыз. Эми байкап кетсек, экс дебатчылар болбойт, бул жаш өз стили. Бирок дебаттарга колдоо керек деп туура айтасыз. Биздин максатыбыз тартыш бир гана конструктивдүү өтүш керек экенин түшүндүрүү. Эми биздин убакта ал аябай аз тилекке каршы. Эгерде ушундай жаштардын демилгелерин, мисалы, уюмдар көбүрөөк көңүл бурса, анда турнирлер да көп өтөт. Демек, ойлонгон акылдуу жаштардын саны да өсөт. Турнирдин максаты бул тынч талкуулоо аркылуу көйгөйдүн мыкты чечимин табуу. Негизинен турнирдин башкы суроолору катары бул адам укугу, экология жана экономика алынат. Андан кийин ошо турнирге демөөрчү боло турган уюмдарды издешет. Эгерде биз мисалы адам укугу деген теманы алып, аны көбүрөөк адамдар таанып билип алышын кааласак, анда биз демөөрчүлүк көрсөтөбүз. Демек, жаш демилгечилер силерге окшогон башка уюмдарга кайрылып, мына ушундай иш-чараларга финансылык колдоо ала алышабы? Демөөрчүлөр бир гана МПОдон болбостон, башка да коммерциялык эмес уюмдарда, мисалы, суусундук чыгаргандар, алар да боло алышат. Алар ошо демилгелерди тез колдоп, өзүнүн продукцияларын берип турушат. Экинчиси болсо, бул мисалы демөөрчүнү тапканга көп убакыт алат да, баары эле макул боло бербейт. Эң башкысы турнирдин маркетингин туура түзүп, аны жакшы жагынан көрсөтүп, жана албетте чыдамкайлуу болуп. Бирок демөөрчүлөр турнирдеги жалгыз маанилүү адамдар эмес, турнирди уюштуруунун өзгөчөлүктөрү тууралуу суроолорго Канат Ибраимов жооп берет. Өтүп жаткан турнир көрүп атканыңыз, бул жаңы келгендер үчүн. Бул эмне демекчи? Канат мырза, жакшы элесизби? Бир жылдан ас машыккандар гана катыша алат. Бул клубтук турнир болуп саналат. Бул эмне демекчи? Демек, ар бир ойногон команда дебатерлор бир клубтан болушу керек. Турнирди уюштуруунун кандай өзгөчөлүктөрү бар? Аябай оор таталыш болсо керек, Жок. Бир гана жакшы команда уюштуруп, сүрөтчүнү табып, башкы сотту табып, андан кийин демөөрчүнү табыш керек. Турнир жөнүндө жарыя берип, 96 команда менен 120 чакты демөөрчүлөрдүн курсактарын тойгозуп, андан кийин экинчи жолу тойгозуп, андан кийин чырчадактар болуп калса, ошонун баарын чечип. Жок, айтып атпайм, оңой эле нерсе. Жумушуңар аябай көп го. Эң башкысы бул эмгегиңерге жакшы акыл алсаңар болгону? Кийинки суроо. Сиз жаш уюштуруучуларга кандай кеңеш бересиз? Биринчиден, жакшы ыктыярчыларды таап алышыңар керек. Жумушту бөлүштүрүп иштегенге көңгүлө. Андан кийин болбосо жалгыз кыла албай каласыңар эч нерсени. Азыр саат канча болду? Мына карачы. Саат канча болду? 20 минутка кечиктиңер. Эми ким тамак ичет? Ким мына моолордун баары? Ой, балдарым, Азамат меники. Турнирдин так планы болуш керек. Расписаниясын түзүп алгыла. Эгерде раундтардын канчада бүтөөрүн, түшкү тамак канчада башталаарын унутуп калсаңар, өзүңөрдү жоготуп каласыңар. Бул уюштуруучу үчүн кечирилгис ката. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз го, башкы сот менен тебмастерди табыш керек деп. Мен мындай кызматтарды биринчи жолу угуп жатам. Алар эмне милдет аткарышат? Мына бул башкы сот. Азыр мен силерге Турнирдин резолюцияларын баарын дайындайт. Жана турнирдин эң маанилүү адамы болот. Тандоо раундтар, экинчиси бул плей-офф. Ар бир раундтун өзүнүн резолюциясы болот. Биринчи тандоо раундка болсо, атандаш командалар жана алардын позициялары кокус тартип менен түзүлөт. Түшүндүңөрбү дейм? Жакшы. Раундтун жыйынтыгы боюнча командалар упай алышат. Андан тышкары ар бир спикер өзүнүн жеке спикердик упайын алат. Ар бир раундтун аягында силер кайтарым байланыш барагын тапшырасыңар. Тушунарбы? Кайтарым байланыш барагы. Ушундай болот, ушундай түрдө, тартып алгыла, крупный план. Ушундай тартип менен башка раундтарда өтөт. Жарым финалга эң көп упай топтогон 8 команда өтөт. Турнирдин аягында мыкты спикер менен мыкты сот аныкталышат. Дебаттык турнир көзөмөлгө алуу татаал болгон иш-чара жүздөгөн адамдардын убактысын албай, аларга ар бир раундтун таза жыйынтыгын чыгарып берүү үчүн электрондук система колдонулат. Маалыматтын ушунчалык чоң көлөмү менен иштөө үчүн атайын киши болот. Аны тебмастер деп аташат. Келгиле, кененирээк барлашып көрөлү. Саламатсызбы?
Тепмейкер турнирлерди түзүп, аларды өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берген система. Бардык маалымат, катышуучулар, раунддун темалары, алардын жыйынтыктары бардыгы ачык көрүнүп турат. Менин милдетим бул системага кирген маалыматтын тууралыгын текшерүү. Астыгы спикер бал кайсакта эле? Ага, эмен бер стиги газды кайсакта. Макул, эмен унутуп калгам. Макул. Демек, тепмейкерде иштөө үчүн биринчиден каттоодон өтүү керек. Бул оңой эле жасалат. Мына карап көрөлү. Өзүңүз жөнүндө негизги маалыматты киргизесиз. Аты жөнүңүз, почтаңыз, жашаган жериңиз жана дебаттагы тажрыйбаңыз. Мындан кийин турнирге катталып, оюнчу жана калыс катар катышсаңыз болот. Ал үчүн катышуу баскычын басасыз. Ошондой эле өзүңүз дагы жаңы турнирлерди уюштура аласыз. Ал үчүн турнир уюштуруу баскычын басасыз жана ачылган баракчаны толтурасыз. Негизинен тепмейкер колдонууга аябай оңой. Бардык инструкцияларды жардам бөлүгүнөн тапсаңар болот. Раундтардын арасындагы бош убакытты жаштар бийлеп, ырдап, баарлашып өткөрүшөт. Бирок шаңдуу маанайга карабастан абадагы чыңалуу байкалып турат. Анткени дебаттык турнирдин негизги максаты эң күчтүү оюнчулардын командасын аныктоо. Анда эмесе катышуучуларга ийгилик каалайбыз. Сиздер менен мен Айзада Жумаканова болдум. Саламатта туруңуздар. Кандайсыңар балдар? Кандайсың, Мема? Жарайт. Өзүңчү? Адамдар аябай көп экен бе? Башың айланып калат го? Ооба. Мема. Кусаң. Эме, анан кечирип койгочу мени. Эй, баары жакшы. Биз башкара албаган нерселер да бар. Бирок аларды оңдогонго мүмкүнчүлүгү сөзсүз болот. Сен бизге көп нерселерди үйрөттүң, Дүйшөн. Мен сага сөз берем. Анын баары текке кетпейт. Рахмат. Азамат өкүңөр катышып калганыңарга кубанычтамын. Чынында сүйүндүм. Мен да. Азыр болсо балдар, бул жака чогулсаңар. Силерге айтар сөзүм бар. Балдар, чогулсаңар. Маанай кандай, достор? Жакшы. Со. Коркуп атасыңар. Түшүнүп жатам. Түшүнөм, анткени мен дагы силердин ордуңарда болгом. Ойлоп атасыңар да. Утулсам эмне болот деп. Утулсам клубумду шермендей кылам деп. Мунун баары бекерден деп. Биринчиден ойлонгонду токтоткула. Эч нерседен коркпогула. Эч нерседен. Силер эч жагы эле мага күчүңөрдү көрсөткөнсүңөр. Эгер далилдегенге дагы бир нерсе калса, өзүңөргө далилдегиле. Анан кокус болбой калса, утулуп калсаңар, силер жөн гана бир эле упайдан айрыласыңар. Упай жок силер адам катары же спикер катары бузулуп жаман болуп кетпейсиңер. Кайрадан анын ордуна андан да баалуу нерсеге ээ болосуңар. Анан 3-чү кеңешим бүгүнкү күндөн тажрыйба алгыла. Берилген фидбектерди эсиңерге сактагыла, маалыматка ачык болуп, азыраак сүйлөп, көбүрөөк уккула. Биз раундда сүйлөсөк кантип утмак элекен. Туура балдар, туура. Күлүп болушунча рахат алгыла, бул эң башкысы. Бүгүнкү күн эске кала турган эскерүүлөр менен гана маанилүү. Анан ал эскерүүлөр кандай болору? Силердин колуңардан. Всё, кеттик. Баштайлы. Тең бол. Баары жакшы болот. Сен жеңүүчүсүң. Биринчи тандоо раунддун резолюциясы бул палата пошту тарыхый мынын колдойт. Сен күчтүүсүң. Эң мыктысың. Жада калса, сен конструктивден да конструктивдүү үйрөксүң. Эки гана жеңүүчү. Калган 94 жеңилгендер. Мен аларды чайнабай жутам. Ема, даярсың мен мезен келдим. Ооба, даярмын. Биринчи орунду экинчи оппозиция ээлейт. Куттуктайм. Раунд 12-15'te башталат. Ийгилик. Биз өтүп алсакчы Бема. Өтөбүз. Сөз сүйлөтөбүз. Биз мыкты болгонбуз арасында. Сен мага өтүш мүмкүнбү? Сезимдер кандай? Жакшы. Эң башты толкундамагыла. Баары жакшы болот. Жарым финалга өткөн командалардын аттарын жарыялоого даярбыз. Максималдык балл топтогон команда өтөт. Анын аты Carpe Diem. Экинчи орундан жарым финалга
Бейкин Стрит командасы өтті. Молодцы. Молодцы. Молодец. Красава. Birinci yarım final. Номер 434 аудиторияда болады. Екінші жарым финал болса 205-де болады. Қайдан қой? Қанша? Я здесь пока. Қайсы аудиторияда еді? 343. Екіншісі. 205 dedi. Авторлар жөнінде ойлап көрсем, бұл резолюция кимисіне ең көп таасир тийгизет. Бем. Кел оппозициядағы сөздерін болжолдап көріңіз. Бема. Бермет. Бема, білем азыр. Бұл уақыт емес бірақ. Мен білмейм. Біз турнирден рахат ашуыз керек, оға білем бірақ. Біз бүгін жақсы келеттік. Бірақ, жақсы орындарын барына сен өз күшіңмен жеттің. Үшін отасың ба? А мен өзімді сен жүйіңдер істесіп отам. Мен қадымкіде анализ жасағанды өлбеймін. Bir аргумент қоң сөйіп тапқанды өлбеймін. Мен қорқып отам бема мен. Сенің күшің башқа нәрседе, Азамат. Башқалардың сенен өткендері қысымшылық қылады. Мен düşünем. Мен де қорқып отам. Бір болсаң, мен сенен еш нәрсе күтпеймін. Қандай düşünбейсің? Ешкім сенен бір нәрсе өтпеш керек. Ешкімге еш нәрсе беруге милдеттүү емессіңдер. Жалғыз ғана мәселең өзіңмен ынтымақта болу. Сен байкелерің да, сыймық та сен достарыңнан ажырата албайды. Ұтсаң да ұтпасаң да біз сенімен қалабыз. Анткени сен керексің. Жеміне, біздің саған мәміле спикерді ұпайларыңнан көз қарандыбы? Же раундта алған ордыңан ба? Біз сені тамашаларың үшін жақсы көрөбүз. Біз сені ең еркіндігің үшін жақсы көрөбүз. Бізді дайым күлдіргенің үшін. Сен адамның жашоосуна жарык алып келесің. Бұл сенің талантың. Ұмытпа ушуну. Рахмат Сабема. Сен жакшы даярдың. Жарым финалға өткөнүмен командаларды құттықтайм. Алғачкы сөз үшін биринчи өкмөттүн башчысы чакырылат. Сизде 7 мүнөт бар, ийгилик. Барыңарға салам. Мен бұл раундта бір ғана нерсеге түшінбей жатам. Деги оппозиция қандай жол менен бұл раундта өткүсү келип жатат. Жо, шындап эле. Қандай ғана альтернатива бербесин, биз дайыма бир нерсени айтабыз. Биз азырдагы эл аралык, публикалык жана кылмыштык укукта колдонобуз. Ошондуктан сиздин милдетиңиз урматтуу оппозиция бизге жашынака жеңилип берүү. Мен Азаматты биринчи жолу ушундай көрүп жатам. Логикалуу болгонун? Ооба, чын. Аны менен чырайлуу жылмоюсун да жоготкон жок. Азамат да Азамат. Анткени анын устаты мыкты болгон да. Тим эле момоёсуң го Дүйшөн. Отурбайбы сүткө тогон күчүктө болуп. Мен өзүм айткан жокмун да. Кимди анан? Беманы. Ошондуктан урматтуу калыстар тобу бизге добушуңузду бериңиз. Бема. Арга чейин ушунчалык жактуу. Мыкты болду. Рахмат сага Бема. Сен болсоң мынтип айта албай атчы. Сен дагы татыктуу болдуң. Учурдан ырахаттана бер. Биринчи оппозициянын башчысы, сизде 7 мүнөт убактыңыз бар, ийгилик. Келгиле, бир факт менен макулдаша алалы. Биринчи өкмөт финалга өтпөйт. Birinci өкмөт финалга өтүп атат. Финалдын резолюциясы. Бул палата уулуулар дайыма туура кылышат деген ойдон өкүнөт. Сизде 15 мүнөт бар. Ийгилик. Сыймык жинде болдуң бук тыйгызды. Не?
дей Желмоз сөзін айтқан шықты. Оқчақшылап, сен андан кейін чаасың өзің түгендейсің. Бол, жинал. Урматтуу калыстар тобу. Дүйнөдөгү бардык жаштар, кайсы өлкөдө болсо дагы, диктатуранын системасында жашайт. Ал диктатуранын аты өз жеке ойдун жоктугу. Бул системаны бизге улуу муун үйрөткөн. Алар дүйнөнүн үзгүлтүксүз алмашып жатканын жана анда биз башкача иш жасап, башкача ойлонуш керектигибизди эч ким түшүнбөйт. Тилекке каршы жаштар финансылык көз карандысынан жана жетишсиз ресурстардан улуу муундардын оюна туруштук бере алышпайт. Алар туура эмес айтса дагы. Көптөгөн адамдардын жашоосунда болгон када салттар аларга зыян алып келишет. Мисалы, ала качуу же кыздарга окуунун кереги жок деген ишенимдер. Мага муну ким айтса дагы мен ага ишенгим келбейт. Жана дагы ким ага ишенсе, ошолорго өкүнөм. Ар бирибиз өзүбүздүн ким болушубуз керектигин, ким болгубуз келгенин жакшы билебиз. Менин тилегеним ар бир адам өзүнүн инсан экендигин түшүнүүсү. Менин тилегеним эч кимибиз мындан ары ата-энебиздин гана амбицияларынын чагылышы болбойлу. Мен жаркын келечектин келерине жана ал биздики болооруна ишенем. Акыры адамдар түшүнүшүн каалайм. Сиздер өзүңөргө гана милдеттүүсүңөр. Бош сөздөр үчүн кыйналгандын кереги жок. Эмне үчүн күндө эртең менен ойгоносуңар? Баягыда силерге бирөө бирдемке деп айтып койгон үчүнбү? Же чыныгы жакшы көргөн адамдар үчүнбү? Биринчи маанини тап. Анан ал үчүн күрөш. Экинчи оппозициянын катчысы чакырылат. Сизде 7 мүнөт бар. Ийгилик. Бул жерде эң маанилүү нерсе көңүл буруп кетсек мен айта албайм. Убактын тототуп коймосчу. Эмне болду, эмне өзүңүздү жаман сезип атасыз? Жок. Баары жакшы. Урматтуу сот. Мага берилген 7 мүнөттүк убактым бар. Жана мен аны өзүм каалагандай сарптай алам. Туурабы? Туура. Анда мен жарыя кылгым келет. Мен өкмөттүн айтылган сөздөрүнө толугу менен кошулам. Жана аларга жеңилем. Мен өзүмө ишенип турам. Жаңылганыма ишенип турам. Мен баштан эле ийгиликсиз жолду тандап алгам. Анткени мага жакшылык каалаган адамдарды такыр эле уккум келген эмес. Ооба. Ачуу менен чоңоюп, өзүмдү түшүнгөнгө такыр аракет жасаган жокмун. Мен үчүн жеңиш бул чындыктан качуу үчүн бир курам. Жана ар бир жеңген таймаштан кийин мен өзүмдү ого бетер жоготуп келгем. Ошол учурда эмне максат менен жасап жатканымды такыр ойлоп опмун. Адебатка келгенден кийин бир аз убакыт соң биринчиден мен өзүмө болгон сыйды жана сүйүүнү сезе алдым. Бирок мен ар дайым өзүмө бир нерсени издеп жатып, өзүмдү жоготуп алганымды дагы сезбей калдым. Силер жок дегенде мен эстегенде тары ишти эстебейсиңер деп ишенгим келет. Урматтуу көрүүчүлөр, бул финал жооп болуп жарыяланат. Рахмат. Кандай болду? Жактыбы? Сен мен мындайын ыйлатпасыңды ойлогом. Кечир. Мени кечирип койгула. Экинчи андай кылбай жүр. Кайра баштал. Балдар, бир жол жана төбөлүккө жаттап алалычы. Биз үй бүлөбүз.
үй бүлөдөгүлөр эч ким таштап кетпейт. Жана эч ким унутушпайт.